Жок. Адахан Килсенбаев. ОДКБга кирген өлкөлөрдүн президенттери эгер ошентип айткан болсо дагы алар өзүнүн катасын мойнуна алды. Убактылуу өкмөт менен Роза Отунбаева менен андан кийин Атамбаев менен иштешип жолугушуп жүрөт. Туура. Сиздин гана көз карашыңыз өзгөргөн жок. Туура. Мынчалык көгөргөн бул примитивдүүлүктүн белгиси. Мына ак жолдон чыккан министр парламенттик жолдун туура экенин тандап, ушул жолду улантыш керек деп бул кетип атат. Сиз көгөрүп, Бакиевдин да өткөн диктатор режимди алып келемин. Жакшы президент келсе, кийиз казык жерге кирет деп атасыз. Туура. Бирок жакшы президент ким экен десе, жемени көргөзбөйсүз, же Ташиевти көргөзбөйсүз, өзүңүздү гана элестетип турасыз. Мен шайлоочуларга, телекөрүүчүлөргө айтам. Сиз келсеңиз, Бакиевден 100 эсе жаман болосуз. Мен келсем, балким 50 эсе жаман болом. Кыргызстан жок болот. Балким мен 50 эсе жаман болом. Ошондуктан биз менсип кеткен адамдарга эмес, системага ишенишибиз керек. Биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүзгө, алтын экендигибизге ишенбестен системага, элге ишениш керек. Ал жердеги тизгин таразалар ташына ишенишибиз керек. Мен системаны түзгөндө алтын адам үчүн түзгөн эмесмин. Мен системаны жаман адам келсе дагы иштеп кете ала тургандай система түзгөнмүн. Сиздин сапатыңыз бүгүнкү системада Кыргызстанды аркы дүйнөгө алып кете албайт. Эгерде сиз сунуш кылган система болсо, Бакиев менен Акаевдин артынан кетесиз. 5 жылда эмес, 2 жыл. Аркы дүйнөгө алып кеткенден туура алып кете албайт аркы дүйнөгө. Аркы дүйнөгө ошо сиздин конституцияңыз алып кетиши мүмкүн. Кудай ошону сактасын. Кудай ошону сактасын. Угуп туруңуз. Аркы дүйнө менен берки дүйнөнүн айырмасын билесизби? Мурун сиз Бакиев менен идеолог болуп Бакиев менен жүргөндө конституция ар бир жарым жылда алмашылган. Ал эми 20 жылда конституция 2 жыл 2 айда алмашылып турган. Мына азыр 5 жылда конституция былк этпей туруп Кыргыз тарыхында рекорд койду. Эгер дагы 5 жыл тура турган болсо, Кыргызстандын өнүгүүсүнө бул толук шарт түзөт. Эми Өмүрбек Ширкешевич, өзүңүздүн ичиңиздеги ооруну баары ушундай ооруса керек деп ойлобоңуз. Бизде диагноз башкачараак. Эгерде ошол Бакиевден өткөн, Акаевден өткөн кызыл камчы деп атасыз, ошол социалисттик аталган сиздин партияңыз темирдей ошондой тартип барлыгы үчүн Кыргыз мамлекети агрардык, индустриалдык мамлекет болду. Сиз социалисттик деген чапанды жамынып алып, аклократиянын оюнун ойноп атасыз. Сиз айткансыз, эгерде өкмөттү бизге берсе, биз 3 айда көмтөрдү 67%га чыгарабыз дегенсиз. 3 ай эмес, 1 жыл өттү. Азыр айтып атасыз. Ал Оторбаевдин ою, ал менин оюм. Ошондой кылып чайкоочулук токтотуруңуз. Чайкоочу сиз болуп атасыз. Чайкоочулук кылбаш керек. Биз президент макул болбосо, өкмөт макул болбосо, парламент макул болбосо, кумтөрдү чечиш кыйын. Бир фракция. Алмаз Шаршенович абдан туура айтты. Деп айттым. Алмаз Шаршенович абдан туура айтты. Коалициялык көпчүлүккө турасыз, бир бутуңуз менен, анан шайлоого жакындап калганда эл тарапка качып өтө коесуз дагы, анан шайлоо бүткөндөн кийин келише коесуз алар менен. Мына айтып атасыз. Азыр айтып атасыз. Биз ар дайым чындык тарапта болгонбуз. Да, чындык. Сиз олигарх Саламбековтерге кызмат кылып атасыз. Саламбековго окшоп байлык таптаңыздар да сизге сөз болбойт. Кайсыл тарапта экениңизди элге айтып коюңуз. Атамбаев менен сизби, же оппозициядасызбы? Эгер сиз оппозициядан жарыяласаңыз, Саламбековдун жүрөгү инфаркт болот азыр. Биз жанакы ошол шайлоого кетердин алдында сиз кимсиз айтпайсызбы? Оппозиция? Мен Адахан Мадумаровмун. Жок, партияңыз оппозициядабы же кандай? Биз азыркы бийликте турган партиядан дагы оңчулураакпыз. Түшүндүңүзбү? Оңчул деген эмнеси? Оңчул деген азыркы бийликтен тургандан дагы бийликти каттуураак тартипке салуучулар деп коет. Эгер сиз 20 жыл саясатта жүрүп, оңчулдар менен солчулдардын айырмасын билбесеңиз, анда бул чоң трагедия. Булар либералдар. Бул чоң трагедия. Булар социалисттер. Биз айтып атабыз. Политология китебин окуңуз. Сиз Саламбекти ожургандан кийин оң жакка жылып кеткениңизди баарыбыз көрүп турабыз. Бүтүндөй Кыргызстанды 25 жыл окутуп жүрүп бүттүңүз го. Мындай биз эпке келели. Ошол Акаевдин 7 жолку конституциясын өзгөртүүдө сиз мүчө болгонсуз. Мен ошол конституцияны өзгөртүү комиссиясында мүчө болуп, ар дайым ошол жерде отургансыз. Кийинки комиссияларда да отургансыз. 9 жолу конституцияны өзгөрткөндү, жигитти сиз өзүңүз оң колуңузга алып айткансыз. Мына ошол биздин жооптуу катчыбыз болот деп. Мына ошол эми Өмүрбек Ширкешевич мындай кылалы. Мындай деңгээлге түшпөйлү, бир аз жогорураак деңгээлде бололу. Бизди жаштар көрүп отурат, андай бир чоң
маданиятсыздыкты көрсөтпөйлү. Мына ушул сиз сунуштаган жарым сааттан бери маданиятсыздыкты сиз көргөзүп атасыз. Жалган жала жапкандын үлгүсүн сиз көргөзүп атасыз. Эми сиз качан эле мойнуңузга алып жүрчү элеңиз. Мына ушул жалган жала дегенди карап туруңуз да. Өзүңүз эмгек сиңирген юрист катары соттолгон киши тизмеге кирүүгө тыюу салынат. А сиз аны менен бакырайып сүрөткө түшүп алып отурасыз. Эмне үчүн? Сизге Мырзахматовдун тагдыры кызыктырбайт. Сизге Мырзахматовдун аркасындагы электорат кызыктырат. Сиз соодалашып, аны дагы таразага, аны да курмандыкка чалып жиберип атасыз. Ал байкуш шордогон бойдон калат. Кыргызстанга келбеши да мүмкүн, бирок ошонун аркасы менен сиз акырын жогорку кеңешке кирип келдиңиз. Кесенбаев, Алтай мурун Ошко барганда айткансыз. Мен бай балдар менен ойнобойм. Мен Төрөбаев менен, мен Бабанов менен, мен Ташиев менен бирикпеймин дегенсиз. Бирок бай чал менен ойноп атасыз. Калп айтпаңыз андай деп. Олигархка сатылып, анын кызматын кылып атасыз. Бир фамилияны мен атабайм. Мен ар дайым рызкыны жараткан Алладан тилейм. Азыр чыксаңыз, мен видео документтерди сизге берем. Бериңиз. Сиз көптөгөн видеолорду жыйнап жүрөсүз, бирок өзүңүздөгү жөнүндөгү видеолорду эч ким билбейт. Ошондуктан биз мындай деп айтышыбыз керек. Кандай айтыш болбосун. Кыргызстанда көптөгөн жерлерде жолугушуп жүрөбүз. Бир партиянын жетекчиси биз сыяктуу ар бир айылдарга барып турган жок. Өзүңүз жөнүндөгү пикирди Өмүрбек Чиркешевич бираз угуп да жүрсөңүз болот. Эми тооба келтире турган мезгилге келдиңиз. Бирок мен өмүрүмдө эч качан картайсам да намаз окубайм деген киши ажы менен отуруп батасын алып атасыз. Мына аны да трибунадан жарыялагансыз. Мен карысам да намаз окубайм деп. Мен ошондо айткам, Өмүрбек Чиркешевич, намаз сизге муктаж эмес, сиз намазга муктаж болосуз деп. Азыр чыкканда мен ошол берүүнү да көргөзөм. Мен өмүр бою намаз окубайм деген эмесмин. Мен демонстрация кылып, саясий конъюнктура үчүн окубаймын деп айткам. Ал берүү бүгүнкү күндө дагы ЛТРдин архивинде турат. Ошондуктан жалган айтканыңызды ошондо көргөндө уялып, менден кечирим сурап коюңуз. Баракелде. Эми Кыргызстандын баары эле сизден кечирим сурайт. Сиз дагы бир жолу кыргыз элинен кечирим сурап койсоңуз, кечирип койгула. Мен туңгуюк жолго алып бараткан экенмин. Ушуну сездим да бүгүндөн баштап бурулдум деп. Жана алып баруучу туура суроо берди. Эгерде эл талап кылган болсо карап көрөбүз дегенде. Мындай бир жанакы автоунааларды биз жоюшубуз керек дейсиз дагы. Өзүңүз Кадиллак менен жүрөсүз. Айттыңыз, мына мен автоунааларга каршымын, Кадиллакты бүгүндөн баштап токтотуп койдум десеңиз, элдин баары сизди көрүп токтотуп коймок. Анан бул популисттик. Ал биринчиден мыйзам менен токтойт, экинчиден Бакиев үчүн сиз элден кечирим сурай элексиз. 7 апрелдин баатырларын бандиттер жана алкаштар дегениңиз үчүн кечирим сурай элексиз. Кандай адам өлсө дагы бата кылып Куран окуду кыргыздын милдети, сиз аларга бата да түшүрбөйм, аларга бата түшпөгөн адамдар дегенсиз. Муну үчүн сиз алардын алдында кечирим сурашыңыз. Мына, Өмүрбек Чиркешевич, сиз бул заманда сөзсүз түрдө кечирим сурайсыз. Сиз бул заманда мыйзамдын алдында кечирим сурап көргөн эмессиз. Бирок аркы дүйнөдө жала жаап, өжөрлүк менен, баягындай бир кычаштык менен жүргөн өмүрүңүз үчүн аркы дүйнөдө жооп бересиз. Баары бир жооп. Мен эмесмин, чоңуз деле ошол суроону берди. Да, баары бир жооп бересиз. Бардыңар ар бириңер бирден телекомпанияны кучактап жатып алып, манастан кийинки баатырлар кылып өзүңөрдү чыгарып атасыз. Элдин башын айландырып бүттүңөр. Мен көп жерден угуп атам. Мына ушулар кетсе Кыргызстан тынчыйт эле дегендей. Бирок элдин да пикирин уга жүрүңүз. Рахмат. Кийинки суроо. Жазгуля, вопрос партии «Ноги прогресс». Следующий вопрос Өмүрбеку Текебаеву от жителя города Каракола Бектура. Өмүрбек Чиркешевич, почему нельзя исключить и не включать в свою партию людей, на которых возбуждено уголовное дело? Или это вопрос денег? Это вопрос принципа. Бардык партияларда тилекке каршы ар кандай убакта кылмыш иши козголгон адамдар бар экен. Мен азыр кимде канча бар экенин эсимде элем, бизде эң азы бар. Алар соттолгон эмес, ар кандай себептер менен иш козголгон. Мен азыр эле айттым. Адахан экөөбүздүн генерал акабыз Исмаил Исак иш козголуп соттолгон. Алып чыгып министр кылдык. Феликс Асенбаевич иш козголуп түрмөдө отургузган, аны алып чыгып премьер-министр кылдык. Саясий куугунтуктоонун курмандыктары саясий ситуация өткөргөндө ал келет. Алем Мырзахматов бүгүн бизде кандидат эмес. Следующий вопрос Адахану Мадумарову. Адахан Кимсанбаевич, вам вопрос от жителя города Бишкек Туркманова Азиза. Если вы пройдете в Джеорку Кинеш, можете ли вы принять закон, согласно которому депутатом можно будет работать только 10 лет? Если честно, народ уже устал от старых депутатов.
Есть резон, но в то же время парламент это такой орган, там, где требуется знание жизненного опыта и других отраслей. Есть 96-летний сенатор в Соединенных Штатах Америки, есть, посмотрите на Российскую Федерацию, на Казахстан посмотрите, там должны быть достаточно зрелые, опытные. Другое дело не в возрасте, дело в том, как жил, по какому принципу жил. Если, называя социалистом и стать крупным олигархом, это другой вопрос. А если открыто заявляет, что он занимается бизнесом, и он является бизнесменом, это другой вопрос. Это просто дело чести.